чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ыйык, ырайымдуу асмандагы Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан бардыгыбызды өзүңүз аяп, өзүңүздүн улуу сүйүүңүз менен биз бара турган сотко соттолуп, Ыйса Машаяк биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгын өз мойнуна алып, анын төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, биздин эмгегибиз эмес, бир гана өз ырайымыңыз менен куткарып алып, өз балдарыңыз кылып түбөлүктүү падышачылыкка бара турган үмүт бергендиңиз үчүн ыраазычылык билдирүү менен бүт даңктоолорду ата бир гана сизге арнайбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын бардыгы чогулуп, сиздин улуу сүйүүңүздү даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, сиз менен чогуу болгон мамилелешүүдө болушубуз үчүн чогулдук. Ар бирибизди Кудай өзүңүз жетектеп, ар бир адамга керектелүүчү өз ырайыңызды мол кылып төгүп берип, биздин алсыз жашообузду сиз жакшы билгендиктен бизге керектелүүчү күч кубат берүүңүздү дагы суранабыз. Сиздин ырайыңызды, сиздин сөзүңүз менен бизди ар дайым жетектеп, мындан аркы жашообузду бир гана сиздин балдарыңыз катары татыктуу жашоо менен жашаганга өзүңүз жардам бериңиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындар, бир туугандар, бардык бир туугандарга өзүңүздүн чоң ырайыңыз менен чогуу болуп, кандай кыйынчылыктар болбосун артка кайтпастан, кайраттуулук менен жакшы кабарды дагы көптөгөн адамдарга жеткирип, куткарылган адамдардын саны көбөйүшүнө өзүңүз жардам бериңиз. Сөздү жеткирип жаткан бардык бир туугандарга акылмандык жана ыйык рухтун жетеги менен чогуу болуп, кайраттуулук менен көптөгөн адамдарга куткарылууга жетишине жардам берип, бардыгы сизди гана даңктай тургандай болуштун. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү берип, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бергендиңиз үчүн, бул саатта дагы биз биле турган сиздин эркиңизди, сөзүңүздү таанып билүүбүз үчүн чогуу болуңуз. Сиздин сөзүңүздү угуп, унутуп койгон адамдардан эмес, аткаруучулардан болуп, бир гана сизди даңктап жашаганга жардам бериңиз. Бул саатта толугу менен ыйык рухтун жетеги менен чогуу болуңузду сурануу менен биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Аян китеби 1-бөлүм. Аян китеби 1-бөлүм. Аян китеби 1-бөлүм 5-6 аяттарды окуйбуз. 5-6 аяттар. Ошондой эле ишенимдүү күбө өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилген жер үстүндөгү падышалардын падышасы болгон Ыйса Машаяк силерге ырайымын төгүп тынчтыгын бере берсин. Бизди сүйгөндүктөн күнөөлөрүбүз өзүнүн каны менен жууган, бизди өзүнүн атасы Кудайга таандык падышалар жана ыйык кызмат кылуучулар кылган. Ал түбөлүккө даңкталып бийлик кыла берсин. Аминь. Ушуга чейин окуйбуз. Кудай белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында биз сиздер менен жакшы билгендей дүйнөдө күнөө толуп бара жатат. Маданият өнүгүп жатат, искусство, илим, билим, ошондой эле оюн зоок баардыгы өнүгүп келе жатат. Андан дагы эң эле өнүккөн эмне? Бул күнөө толуп жатат. Күнөө дүйнөгө толгондон толуп келе жатат. Нухтун убагында күнөө бул дүйнөгө толгондуктан Кудай топон суу аркылуу баардыгын кыйратып жок кылган. Эми азыркы учурда жакшы кабар дүйнө жүзүнө таркытылып жатат. Кудайдын ырайымынын убактысы. Ошондуктан ким аягына чейин Кудайдын сөзүнөн, сүйүүсүнөн баш тартып, адамдар жараткан маданият, искусство, илим, билим, оюн зоокку гана берилип жашай турган болсо, анда Кудайдын аткарган ишине эч бир кызыгы жок боло турган болсо, кайрадан эле Кудай бул дүйнөнү акыркы сот менен соттоп бүтүрөт деген сөздү биз жакшы билебиз. 2-Петр 3-бөлүм 7-аятта айтылгандай, байыркы дүйнө топон суу аркылуу жок болгон болсо, ошол эле сөз сакталып турат дагы асман менен жерди от үчүн сактап турат. Сот боло турган күнгө чейин, кудайсыздар жок боло турган күнгө чейин сакталат. Кудай ал күн келгенге чейин чыдамдуу болуп күтүп турат. Ошол эле сөз аркылуу сакталып турган азыркы асман менен жерди Кудай от үчүн сактап турат деп айтылат. Анын дагы өзүнүн убактысы бар. Ошол дүйнөнүн акырында күнөөлөрдөн айрылып, биз куткарылып, Кудайдын балдары болуп, бир ишенимге, бир үмүткө чакырылган адамдардан болдук. Буну карап көрө турган болсок, бул өтө эле чоң керемет, өтө эле чоң Кудайдын ырайымы деп айтсак болот. Жаңыдан куткарылууга ээ болгон машаякчылар мындан аркы жашоосун кандайча жашашы керек? Ошол жөнүндө биз айтып келе жатабыз. Биздин денебиз дагы да болсо бул дүйнөдө жашайт, бирок биздин жаныбыз, биздин рухубуз Кудайга таандык адамдарбыз. Асман падышачылыкка барган күнгө чейин бул дүйнөдөн айырмаланып, Кудайга кызмат кылыш үчүн ыйык жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Чындыгында азыркы машаякчылар кандай жашоо менен жашашы керек? Бул өтө эле маанилүү маселелердин бири. Биздин башыбыз менен, биздин билимибиз менен гана
оозубуз менен гана аны таанып билип сүйлөбөстөн, чыныгы Кудайдын сөзү биздин жашообузда ар бир иштерибиз аркылуу далилдениши керек, көрүнүшү керек. Ошондо гана биз чыныгы ишенген, үмүтүбүз бар деген адамдар катары далилибизди көрсөтө алабыз. Машаякчы катары кандайча жашашыбыз керек, ошол боюнча ыйык жазуу бизге айтып келгенде үйрөнүп келе жатабыз. Кудай бул дүйнөнү жараткан. Кудай өзү белгилеп койгон бул дүйнө акырына келгенге чейин Кудайдын аткарган иштери бар. Адамдар аткарган иш бар, андан кийин Кудай аткарган иштер бар. Кудай аткарган иштер, Кудай өзүнүн бейниси боюнча жараткан адамдар күнөөгө батып Кудайдан алысташкан. Бирок Ыйса Машаякты бул дүйнөгө жиберип, Кудайдын падышачылыгына бара турган адамдарды жаратыш үчүн жиберген. Бизди ыйыктап, тазалап, андан кийин бизди асман падышачылыкка алып кетиш үчүн. Бизди күн сайын ал жаңылантып, өзгөртүп келет. Ошол Кудайдын иштери адамдар аркылуу аткарылат. Шайтан дагы өз иштерин адамдар аркылуу аткарат. Ошол себептер менен кандай адамдар аркылуу Кудай өзүнүн иштерин аткарат? Бир гана жогорудан төрөлгөн адамдар эмес, чынында Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуп жашаган адамдар аркылуу аткарат. Анын жүрөгү Кудай деп соккон адамдар аркылуу, Кудайды даңктап жашаган адамдар аркылуу Кудай өзүнүн иштерин аткарып келет. Ошондуктан биз Кудайдын ырайымын таанып билген адамдарбыз, куткарылган адамдарбыз. Кудайдын балдары катары оюбуз дагы, жүрөктөрүбүз дагы, кыймыл аракетибиз дагы ошого татыктуу адамдардын жашоосу боюнча өзгөрүлүшү керек. Кудай биз аркылуу аткара турган иштери эмне экендиги жөнүндө күн сайын ой жүгүртүп, биз ошого жараша жашашыбыз керек болот. Бул дүйнөдөн айырмаланган биздин жашообуз эмне? Кандайдыр бир билим же болбосо доктрина жөн эле жыйынга келип кеткенибиз, динчил жашоо менен жашаган жашообуз ал чыныгы жашоо эмес. Андай адамдар бул дүйнөдө деле толтура. Машаякчылардан сырткары дагы көптөгөн диний агымдар бар, ишенимдер бар. Алар дагы өз аракети менен Кудайга жагыныш үчүн жашашат. Биз машаякчылар динчил адамдарга окшоп жашай турган болсок, албетте ал туура эмес болот. Ошондуктан ыйык жазуу боюнча куткарылган адамдар кандайча жашашы керек деген сөздөр бар болгондуктан, ошол сөзгө абсолюттук түрдө биз тил алчаак болуп жашаганыбыз туура болот. Мурунку жумада эсиңиздерде болсо, куткарылган адамдардын жашоосу бул дүйнөдөн айырмаланган жашоо болушу керек. Кудайды даңкташ үчүн, Кудайга кызмат кылыш үчүн деген темаларды биз айтып келгенбиз. Мурунку жашообузда биз Кудайдан баш тартып, Кудайдан алыс болуп жашаган болсок дагы, эми Кудай бизди өзүнө чакырып алган, Кудайдын ыйык кызмат кылуучулары болушубуз үчүн чакырып алды деген сөздөрдү айтып келебиз. Бүгүн дагы ошол теманы улантабыз. Аян китеби 1-бөлүм 5-аятты кайрадан окуйбуз. Ошондой эле ишенимдүү күбө өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилген. Ыйса Машаякты ишенимдүү күбө деп айтат. Кудайдын ишенимдүү күбөсү. Кудайдын ишин аткарып келген. Байыркы келишимде Кудай Израиль эли аркылуу өзү аткарган көптөгөн иштер бар. Израиль элинин тарыхы Кудай кандай Кудай экендигин далилдейт. Жаратуучу Кудай. Жаратуучунун колунан бардык нерсе келе турган Кудай. Кереметтерди аткарып келген. Жышаандарды сөз менен бардыгын аткарыла турган нерсени биз керемет деп атайбыз. Ошол кереметтердин бардыгын аткарып келген биздин Кудай.
Израиль элинин тарыхын карап көрө турган болсок, адамдын колунан такыр эле келбеген нерсени Кудай керемет кылып аларга көрсөтүп далилдейт, жаратуучу Кудай экендигин далилдеп берген. Ошол эле учурда Кудайдын күчү, Кудайдын улуулугу канчалык бийик экендигин көрсөтөт. Кудайдын сөзүнө тил алчаак болгон адам кандай батага ээ болот, Кудайдын сөзүнөн баш тарткан адамга кандайча жазага тартылат. Ар бир адамдын кылган ишине жараша Кудай өз таандыгын берип келген. Бирок Израиль элинин тарыхын карап көрө турган болсок, Кудайдын сөзүнө тил алчаак болгондун ордуна Кудайдын сөзүнөн баш тартышкан. Кудайдын сүйүүсү башынан баштап эле болуп келген. Кудайдын сүйүүсү күнөөгө баткан адамдарды кечире ала турган сүйүү. Өлүмгө бара жаткан адамдарды куткарып ала турган Кудайдын сүйүүсү. Ошондой эле куткарылган адамдарга татыктуу жашоо менен жашаганга жардам берген Кудайдын сүйүүсү. Израиль элинин тарыхы аркылуу Байыркы Келишимде дагы ошол сүйүү көрсөтүлгөн. Израиль элине Кудай көптөгөн убадаларын берген. Бүт дүйнө жүзүн куткарып алыш үчүн Ыйса Машаякты бул дүйнөгө жиберем деп. Кудайдын убадасы боюнча Машаяк бул дүйнөгө келди. Ал биз сиздер менен ишенген Ыйса Машаяк өзү. Ыйса деген сөздүн мааниси куткаруучу дегенди билдирет. Машаяк дагы куткаруучу дегенди билдирет. Ыйса Машаяктын жашоосун карап көрө турган болсок, бул дүйнөгө төрөлгөндөн кийин 30 жыл бою жашайттагандан кийин Кудай жөнүндө күбөлөндүрүп келген. Кыз аркылуу төрөлөт деген сөзү дагы аткарылган. 30 жыл бою адам катары жашайттаган, 3,5 жыл бою Кудайдын бүт эркин сөзүн аткарган. Айкаш-чыгачка кадалып, 3 күндөн кийин ал кайрадан тирилет дагы адам баласынын куткарылуу ишин аткарган. Ыйса Машаяк өтө ишенимдүү күбө болгон, өлгөнгө чейин ал ишенимдүү болгон. Куткарылуу ишин толук кандуу аткарган Машаяк. Ошондой эле ишенимдүү күбө өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилген. Өлгөндөрдүн арасынан биринчилерден тирилип, жер үстүндөгү падышалардын падышасы болгон. Биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлгөн. Бизди акташ үчүн, бизге жаңы өмүрдү бериш үчүн ал кайрадан тирилген. Кудай Ыйсанын асманга көтөрүлгөнү, биз дагы Кудайга ишенген адамдардын бардыгы асман падышачылыкка көтөрүлө тургандыгын алдын ала көрсөткөн. Кудайдын ишенимдүү күбөсү катары бизди куткаруу эле тим болбостон, биз ишене турган көптөгөн далилдерди ачып берген. Анан жер үстүндөгү падышалардын падышасы болгон Ыйса Машаяк деп айтылат. Жер үстүндөгү, бул дүйнөдөгү падышалар адамдардын үстүнөн падышачылык кылган адамдар, ал эми ошол падышалардын падышасы болгон Ыйса Машаяк. Кудайга каршы чыккан адамдарды Кудай соттойт. Анан падышалар аркылуу Кудай өзүнүн иштерин дагы аткарып келген. Жер үстүндөгү падышалардын падышасы болгон Ыйса Машаяк, ал падышалардын үстүнөн дагы башкарып келген, үстөмдүк кылган Машаяк экендигин. Ыйса Машаяк өзү падышалардын падышасы деген сөз бардык бийликке ээ болгон адамдардын үстүнөн турган Машаяк. Андан сырткары куткарылган адамдардын башчысы болгон Машаяк. Падышалардын падышасы болгон Ыйса Машаяк силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Кудай бизге ырайымын тартуулайт. Сөз менен жашай турган болсок, Кудайдын тынчтыгы ар дайым биздин жашообузда орнойт деген сөздүн мааниси. Бул сөздү жазган элчи Жакан силерге да ошол нерсени каалайм деп
сыйынуусу менен айтылат. Анан биз сиздер менен бүгүн сүйлөшө турган сөзүбүз бизди сүйгөндүктөн күнөөлөрүбүз өзүнүн каны менен жууган. Кудай бизди сүйгөндүктөн Ыйса Машаяктын толук жашоосу Кудай сүйүү дегендигин далилдеген. Кудайдын бизге болгон сүйүүсүн билип ага ишендик. 1-Жахан 4-бөлүм 16-аятта. Кудайдын сүйүүсү Ыйса Машаяк аркылуу көрсөтүлгөн. Ыйса Машаяктын өлүп кайра тирилүүсү Кудай бизди канчалык сүйө тургандыгы жөнүндө түздөн түз бизге көрсөткөн. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Сөз менен эле сүйбөстөн өзүнүн жалгыз уулун жиберди дагы. Күнөөкөрлөрдү куткарып алыш үчүн жиберди. Бизди сүйгөндүктөн күнөөлөрүбүздү өзүнүн каны менен жууган. Ыйса Машаяктын төккөн каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүз кечирилип, түбөлүккө кечирилип, соттон, түбөлүк жазадан бизди бошотуп алды. Күнөөлөрүбүз өзүнүн каны менен жууган, бизди өзүнүн атасынын Кудайга таандык падышалар, биздин күнөөлөрүбүздү өз каны менен жууган. Ошондой эле дагы бир мааниси бошотулган. Өмүр бою эркинен ажыратылган же болбосо өлүм жазасына өкүм кылынган адамга амнистия. Сен бошотулдуң же болбосо кулга сени сатып алдым, эми сен кул эмессиң, сен эркин адамсың деп айтсак, бул өтө эле чоң укмуштуу иш болуп өтөт. Ошондой сыяктуу эле Ыйса Машаяктын ыйык каны бизди күнөөлөрдөн гана арылткан жок, бизди күнөө ордунан бошотту. Андан сырткары өзүнүн атасы Кудайга таандык падышалар жана ыйык кызмат кылуучулар кылган ал түбөлүккө даңкталып бийлик кыла берсин. Амин. Бизди куткара алганынын дагы бир максаты жазылат. Кудай атабыз үчүн падышалар жана ыйык кызмат кылуучулар кылган. Ышая китеби 43-бөлүмдө мен өзүм үчүн силердин кылмыштарыңарды өчүрөм. Өзүм үчүн сенин күнөөлөрүңдү эстебейм дейт. Бизди сүйгөндүктөн Кудай бизди куткарып алганы дагы өзү үчүн. Жоголуп кеткен баласы атасына кайтып келгенде атасы ушунчалык кубанат. Баласынан дагы атасы ушунчалык кубанган. Эмне үчүн? Анткени баласы кайтып келбегендиги үчүн атасы кайгырган. Адамдардын бардыгы Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган. Адам баласы күнөө кетирип Кудайдан алыстагандыгы үчүн Кудай өзүнүн даңкы үчүн жараткан адам. Ышая 43-бөлүмдө дагы өзүмдүн даңкым үчүн жараткан, түзгөн жана орноткон ар бир адамды алып кел. Кудай өзү бизди жаратканы дагы, куткарып алганы да өзүнүн даңкы үчүн. Бизди куткарып алгандан кийин мындан аркы жашообузду Кудайды даңктап жашашыбыз үчүн. Мындан аркы жашообузду Кудай бизге жашаганга мүмкүнчүлүк берген. Бизди өзүнүн атасы Кудайга таандык. Кудай ата деп айтылат. Асмандагы атабыз мындай сыйын кыла деп айтылган. Our Father in heaven англисче айтылат. Биздин асмандагы атабыз, куткарылган адамдардын бардыгыбыздын атабыз. Асмандагы атабыз жерди жана жараткан жаратуучу Кудай түбөлүк даңкка ээ болгон. Ошол Кудай биздин атабыз болду.
атасы Кудайга таандык падышалар жана ыйык кызмат кылуучулар кылган. Өзүнүн даңкы үчүн бизди куткарып алды деген сөздү дагы билишибиз керекпиз. Эми мындан аркы жашообуз кандайча болушу керек? Анын негизги максаты эмнеде? 1 Петр китеби 2-бөлүм 9-аятта. Силер тандалган уруусуңар, падышанын ыйык кызмат кылуучуларысыңар, ыйык элсиңер. Биз падышанын ыйык кызмат кылуучуларыбыз. Падыша деген эмне? Ким? Даңкка ээ болгон жана башкаруучу болгон. Израиль элинин эң эле ардактуу кызматы бул ыйык кызмат кылуучулар болгон. Бардык эле адамдар ыйык кызмат кылуучу боло берген эмес, лебилердин ичинен дагы Аарон урпактары гана ыйык кызматчыл боло алышкан. Куткарылууга ээ болгон биз эми падышанын ыйык кызмат кылуучуларыбыз. Бул өтө эле даңкка ээ болгон кызмат. Жөн эле отура бербестен биз жакшы кызмат кыла турган падышалардан болушубуз керекпиз. Куткарылган адам эмнени падышачылык кылышы керек? Эмнени башкарышы керек? Кээ бир адамдардан сурасаң, падышалар ким десең, пасторлор деп айтат. Ыйык кызмат кылуучулар деп. Ыйык жазууда пасторлор гана ыйык кызмат кылуучулар деп айтылган эмес. Куткарылууга ээ болгон адамдардын бардыгы ыйык кызмат кылуучулар болушат. Падышанын ыйык кызмат кылуучулары эки дагы бир себеби бар. Падышанын ыйык кызмат кылуучулары деген бул даңкка гана ээ болгон адамдар эмес, башкаруучу боло турган адамдар. Башкаруучу деген демек бийликке ээ болгон адам. Израиль элинин ыйык кызмат кылуучулары Кудай берген күч менен башкарып келишкен. Эми биз падыша болсок, ыйык кызмат кылуучу болсок, өзүбүздү башкара билишибиз керекпиз. 1 Петр 2-бөлүм 11-аятта силерден суранарым бул дүйнөдө жолоочу жана келгинсиңер. Ошондуктан жаныңарга каршы күрөшкөн дене кумарларынан качкыла. Куткарылган адамдын ичинде рух бар. Ал рух Кудайдын мыйзамынан ырахат алып жашагысы келет. Бирок ага каршы турган дагы бир рух бар. Менин ичимде дагы бир башка рух бар. Мүчөлөрүм баш ийбеген күнөөнүн мыйзамына туткун кылып жатат. Дене менен рух дайыма күрөшүп келет. Куткарылгандан кийин биздин ичибизде дайыма рухубуз Кудайдын мыйзамын аткарып жашагысы келет. Андан сырткары денебиз ал рухка дайыма каршы чыгып келет. Римдиктер 7-бөлүмдө айтылат. Ошондуктан рух Кудайдын мыйзамынан ырахат алып жашоону каалайт. Ал эми денебиз болсо баш ийбестен мыйзамга туткун кылып жашайт. Ошондуктан жаныңарга каршы күрөшкөн дене кумарларынан качкыла. Кудайга дагы каршы чыгат. Кудайдын каалоосун аткарып жашообуз, Кудайдын эркин аткарып жашаганды каалаган биздин ичибиздеги рухубуз бар. Ошол эле учурда биздин денебиз ага каршы турат. Шайтан дагы биздин куткаруубузду ал тартып ала албайт. Бирок руханий жашоодо биз жашабай тургандагы ар кандай тоскоолдуктарды, кыйынчылыктарды жаратат. Кандайча? Дененин жашоосуна берилип, дене кумарларын аткарып жашаганга түрткү берет. Эфестиктерге 2-бөлүм 3-аятты да карасак, абада бийлик кылуучу силер дагы дененин бир кездерде дененин күнөөлүү каалоолорун аткарып жашачусуңар. Же болбосо табиятыбыз боюнча Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчубуз. Абада бийлик кылуучу төрөнүн кол алдында жашаганбыз. Денебиздин күнөөлүү каалоолорун аткарып жашаганбыз.
куткарылгандан кийин ошо менен баардыгы бүтүп калса го жакшы. Бирок толук кандуу өзгөрүлө элек болгондуктан денебиз шайтан аны дагы да колдонуп келет. Денеге байланыш болгон нерсе, дүйнөгө байланыш болгон нерсе, бул дүйнөнү жана бул дүйнөдөгү болгон нерсени сүйбөгүлө. 1-Жакан 2-бөлүм 15-аятта айтылат. Анткени бул дүйнөдө болгон нерсенин баардыгы дене кумары, көз кумары, турмуш тиричиликтеги текебердик, булардын баардыгы атадан эмес, бул дүйнөнүкү болуп эсептелет. Бул дүйнөдө бийлик кылган шайтандын иш аракети. Куткарылган адамдар куткарылгандан кийин туура жашоо менен жашабай турганда тоскоолдук жаратат. Куткарылбаган адамдар куткарылып калбасын деп тоскоолдуктар жаратат. Кудайдын ишин аткарбаш үчүн каршы чыгат. Кудай ар дайым таза нерсени колдонот. Тил алчаак адамды Кудай колдонот. Кудайды даңкташыбыз үчүн биз сөзсүз түрдө Кудайдын сөзүнө толук кандуу тил алчаак болушубуз керекпиз. Бирок ошол таза жашоо менен ыйык болуп жашабашыбыз үчүн шайтан дайыма бизге каршы чыгып келет. 1-Коринтуктар 9-бөлүмдө элчи Павыл айтат: мен өзүмдүн денемди зордоп кулга айландырып жатам. Элчи Павыл улуу даанышман элчи эле. Бирок элчи Павылдын жашоосунда дагы тил албаган дениси бар эле. Ошондуктан жаныңарга каршы күрөшкөн дене кумарларынан качкыла. Ал өзү жөнүндө айтат: денемди зордоп кулга айландырып жатам, Кудайдын сөзүнө эркине тил алчаак боло тургандай кылып. Эгерде биз өзүбүз аракет кылбасак, анда акырындык менен Кудайдан алыстап кетиши мүмкүн. Шайтан эмне деп айтат? Кудай үчүн антип деле берилип жашабай деле койсоң болот. Акырындан кичинеден жашасаң болот да. Же Кудай ошол нерсени каалайбы? Кудайга кызмат кылган падышалар, ыйык кызмат кылуучулар, ишенген адамдар азыркы жаңы келишимде кандай? Куткарылган элчилер аркылуу Кудайдын сөзү бизге дагы жеткирилген, сөз таркаган. Кудайдын эрки машаякчылар кандай жашашы керек? Бизге үлгү катары көрсөтүлгөн. Бирок куткарылган адамдар, машаякчылар бир аз эле үлгү алып жашайбыз дейт, бирок көп жагынан Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуп жашагысы келбейт. Анткени денебиз кайгыны, азапты каалабайт. Өзүнүн эркиндик жашоосун ал алдырып койгусу келбейт. Мени бошоткула, мен деле өз эрким боюнча жашап көрөйүн деп. Кудайдын эркин аткарып, рухтун жетеги менен жашаган жашоо менен жашаса кул болуп байланып калат деп ойлойт. Денеге эркиндик бере турган болсок, дененин эркиндиги бул күнөөгө алып келет. Биз чындык аркылуу эркиндикке ээ болгон адамдарбыз. Күнөөбүз, денебиз эркин болушу үчүн куткарылган жокпуз. Ошондуктан элчи Павыл айткандай, денемди зордоп кулга айландырып жатам. Башкаларга насаат айтып жүрүп, өзүм жараксыз болуп калбашым үчүн. Куткарылган адамдар дагы. Элчи Павыл өзү жөнүндө айтат: башка адамдарды куткарып калыш үчүн, өзүм жараксыз болуп калбашым үчүн денемди зордоп кулга айландырып жатам. Жараксыз болуп калбайын. Кудай таза идишти колдонот. Ошондуктан жаныңарга каршы күрөшкөн дене кумарларынан качкыла. Өзүбүздү зордоп кулга айландырышыбыз керекпиз. Мен духовный семинарияга барганда бир профессорубуз бар эле.
азыр атын унутуп калдым, бирок анын башкача бир аты бар эле, кличкасы Фарисей эле. Эмне үчүн Фарисей? Анткени мыйзамга ушунчалык басым жасаган адам эле. Ал дененин каалоосун аткарбашыбыз керекпиз деп анан арыктап да кеткен, тамак да ичпей. Ушунчалык арык болуп, денеси соолуп калгандай. Ошол пастордун үйүнүн астынан өтө турган болсоң, ар дайым музыкалар ойнойт радиодон. Радион дайым күйгүзүп коет дагы. Өзүнүн денесин зордоп, кыйнап жашаган адам эмне үчүн анын ар кандай жанагы дүйнөнүн ырларын угат? Ошентип атып өзүнүн денесин контролдоп жашай алабы? Денесин керек болсо өлүп да көр деп өзүн тамактанбайт дагы, ичпейт дагы, жебейт дагы. Кудайдын сөзү боюнча, рух боюнча биз контролдоп кул кылышыбыз керекпиз. Бирок ал туура эмес ыкманы колдонгон. Падышалардын ыйык кызмат кылуучуларысыңар деген сөздү ойлоп көрүңүздөрчү. Биз ошол кызматка ээ болгондуктан Теңир эми менин кожоюнум, менин башчым. Мен падыша эмес, менин падышам Теңир өзү. Машаякты жүрөгүңөрдө Теңир катары ыйык туткула. Теңир деген сөздүн мааниси эмне? Башчы, кожоюн, падыша. Мени Теңир өзү башкара турган болсо, ошондо гана мен ыйык жашоо менен жашай алам. Өзүнүн атасы Кудайга таандык падышалар жана ыйык кызмат кылуучулар болушубуз үчүн оозубуз менен гана ыйык кызмат кылуучулар эмес, бизге ушунчалык кымбат кызмат берилгендиктен буну угуп эле унутуп кое турган иш эмес. Канчалык жакшы тамак жесек дагы жөн эле жутуп алсак, ал бизге өз пайдасын алып келбейт. Аны улам жеп сиңиртишибиз керекпиз. Кепшебеген жаныбарлар силер үчүн арам деп да айтылат. Забур китеби 1-бөлүм 2-аятта мыйзамы тууралуу күнү түнү ойлонгон адам бактылуу. Кудайдын сөзүн ар дайым ойлонушубуз керекпиз, ой жүгүртүшүбүз керек. Кудайдын сөзүн угуп, ооба жакшы экен деп эле ал сөздү жашообуз менен байланыштырбасак, анда кандай пайда келип чыгат? Аян китеби 20-бөлүмдү да чогуу ачалы. Аян китеби 20-бөлүм 6-аятты окуйбуз. Биринчи тирилүүгө катышкан адамдар бактылуу жана ыйык адамдар. Экинчи өлүм алардын үстүнөн бийлик кыла албайт. Алар Кудайдын жана Машаяктын ыйык кызмат кылуучулары болушат жана аны менен бирге 1000 жыл падышачылык кылышат. 1000 жыл падышачылык жөнүндө айтылат. Аян китеби 20-бөлүмдө 1000 жыл падышачылыкта эмне иштер болот, ошол жөнүндө айтылат. Биринчи тирилүүгө катышкан адамдар. Биринчи тирилүү Ыйса Машаяк кайрадан келгенде тирилүү болот. Экинчи тирилүү эмне? Куткарылбаган адамдар үчүн, тозокко барыш үчүн. Жакан 5-бөлүм 28-аятта мүрзөдө жаткандардын баардыгы Кудай уулунун үнүн уга турган убакыт келет. Жакшылык кылгандар өмүргө ээ болуш үчүн, жамандык кылгандар соттолуш үчүн тирилишет. Бейишке рухубуз гана барбастан биздин денебизди даңктуу денеге өзгөртөт да, анан кийин рухта да денеде дагы асман падышачылыкка түбөлүк бейишке барабыз. 1-Корунтуктар 15-бөлүмдө акыркы сурнай тартылганда көз ачып жумгуча өзгөрүлөбүз. Сурнай тартылганда өлгөндөр чирибес болуп тирилишет.
биздин денебиз дагы чирибей турган денеге, даңктуу денеге өзгөрүлөт. Ошол биринчи тирилүү болуп саналат. Биринчи тирилүүгө катыша албаган адамдар, экинчи тирилүү жамандык кылгандар үчүн тозокко бара турган адамдар тозокко руху менен гана барбайт. Матай 10-28 аятта айтылат: жанды да денени дагы оттуу көлдө өлтүрө ала тургандан коркула. Тозокко рух гана барбастан дене дагы күнөө кетиргендиктен дене дагы өз чогу рух менен барат. Экинчи өлүм алардын үстүнө бийлик кыла албайт. Алар Кудайдын жана Машаяктын ыйык кызмат кылуучулары болушат жана аны менен бирге 1000 жыл падышачылык кылышат. 1000 жыл падышачылыкка куткарылган машаякчылар барышат. Билесиздерби? Ыйса Машаяк абада келгенде биз асманга көтөрүлөбүз дагы бул дүйнөдө 7 жылдык кайгы болот. Куткарылган адамдар 7 жылдык кайгыга барбайт. Биринчи 3,5 жыл кайгыда еврейлердин баардыгы бүт дүйнө жүзү боюнча жашаган еврейлер өз жерине кайтып барышат дагы аларга 2 күбө жиберилет. 1260 жыл бою аларга сөз айтылат. Жыйынтыгында куткарылган адамдардын саны 12 уруудан 144 000 адам куткарылат. Биринчи 3,5 жылдык кайгы бүткөндөн кийин Иерусалимде ибадаткана тургузулат. 7 жылдык кайгынын так ортосунда жалган Машаяк келет дагы антихрист мен Машаякмын деп өзүн элдерге жарыялайт. Анан аягына чейин ишенбеген еврейлер, жүйүттөр дагы биз күткөн Машаяк мына ушул деп ага табынышат. Ал антихрист көптөгөн жышаандарды, кереметтерди аткарат. Байыркы келишимде дагы Эли пайгамбар асмандан от түшүргөн. Ошондой сыяктуу эле жалган Машаяк бул дүйнөгө келгенде жырткычтын айкели сүйлөшү үчүн ал иштерди жүргүзөт. Азыркы учурда жасалма интеллект технологиясы өзүнчө өнүккөн дагы адамдын ордуна ошол робот иштей турганда робот сүйлөйт дагы ар кандай иштерди аткарат. Адамга окшош болуп бүт кыймыл аракеттерди кылат. Бирок андай акыбалда эмес. Айкелди жаратат дагы жырткычтын айкели сүйлөй баштайт. Кандайдыр бир техника эмес, айкел жырткыч өзү сүйлөй баштайт. Айкелине рух киргизүүгө бийлик берилген болот. Ал адамдарды адаштырган болот. Анан экинчи 3,5 жылдыкта ошол жалган Машаяк антихрист дүйнөнү башкарган болот. Дүйнө бир биримдикке келет. Азыр дүйнөдө акыркы согуш боло турган убакытка аз калды. Азыр One World деп аталган уюм бар. Америкада Нью-Йорк шаарында теракттан кыйраган 2 имарат турган жерде 11 сентябрда ал имараттарга мен дагы барып көргөнмүн. 2 имарат кыйрагандан кийин ордуна бир имарат тургузган, анын бийиктиги 110 кабат. Ал имараттын ысымы One World, бир дүйнө дегенди билдирет. Андан сырткары Нью-Йоркто дагы бир имарат бар, Рокфеллер. Рокфеллердин аянтчасында чоң бир фонтан турат. Фонтандын маңдайында бир скульптура жасалган. Мындай жамбаштап жаткан бир адамдын
айкели тургузган скульптура. Анын үстүндө адам бир циркулду кармап турат. Барып көрсөңүздөр ошону көрөсүздөр, циркуль кармалып турат. Циркуль эмнени билдирет? Сиздер уккан болушуңуздар керек. Еврейлер дүйнө жүзү боюнча таш куруучулар деп таанымал. Алар таш куруучулар катары искусствого ошол бийликке жетишкен эмес, Freemason деп аталган уюмду тургузушкан масондор уюму деп аталат. Алардын эң эле негизги куралы бул ошол циркуль деп аталат. Циркуль аркылуу өтө так анык чениш үчүн. Эмне үчүн ошол Рокфеллердин скульптурасында циркуль орнотулган. Андан сырткары дүйнөнүн ар бир бурчунда карап көрө турган болсоңуздар, циркуль ошол скульптурасы тургузулган. Анткени ошол Freemason уюмунун негизги куралы болуп саналгандыктан дүйнөнү башкарабыз деген мааниге ээ. Алар ээ болгон өтө чоң күч менен биз дүйнөнү башкарабыз деген. Израиль эли 2000 жыл бою дүйнөнүн ар бир бурчунда куугунтукта жашап келишет дагы, эми өз өчүбүздү алабыз, өзүбүздүн жашообуз менен жашайбыз деп ошого даярдыктарды көрүп келе жатышат. Бул теория эмес, бул чындык. Андан сырткары дагы бир 3 бурчтук бар. 3 бурчтук белгиси. Дагы бир 3 бурчтук дагы бул ошол Freemason масондор уюмунун негизги документи болуп саналат. Америка долларында артасында эмне тартылган? Пирамида тартылган. Пирамиданын үстүндө бир көз турат. Дүйнөнү карап турган көз. Анын астында латын тилинде жазылган бир дүйнө орногонго чейин, бир тартип болгонго чейин бул акча колдонулат деп. Бир нече убакыт өткөндөн кийин акча да колдонулбай калат. Анткени акчанын кереги жок болот. Анткени оң колуна же болбосо чекесине ошол белгини алат дагы бардык адамдар сатууга мүмкүнчүлүк болот. Ал адам жөнүндө толук маалымат ошол белгинин ичинде болот. Андан сырткары ошол белги боюнча бир буюмду сатып алат же болбосо сатканга дагы жол ачылат. Ал белгини албаган адам жашай да албайт, эч нерсе дагы кыла албаган болот. Саякаттыкка дагы аттана албай калат. Бир жака кирүүгө дагы чектөөлөр коюлат. Ал белгинин саны 666. 7 деген сан жеткилең. Ошол 7ге бир сан жетпей калган. Эмне үчүн 3, 6, 6, 6? Анткени шайтан Кудайга окшоп, Кудайга тең элем дегендиги үчүн. Биз англис тилиндеги алфавитти карай турган болсок, ар бир таңгага цифраны, санды койсо дагы болот экен деп изилдешкен. Антихрист жырткычтын ысымы деп айтылат. Ал белгиден баш тарткан адам бир тынчтык орнойт дагы, андан кийин ким ал белгиден баш тарткан болсо, тынчтыкка каршы чыккан адам деп аны өлтүрүп коюшат. Өтө коркунучтуу доор келе жатат. Ошол 7 жылдык кайгынын экинчи жарымында болуп өтөт. 144 000 еврей куткарылгандан кийин, андан кийин антихрист пайда болот дагы. Антихрист башкара турган
3,5 жыл убакыт болот. Ошол учурда эмне үчүн Кудай 3,5 жыл убакытты уруксаат берген? Эйден багында дагы Адам ата обо энеге шайтандын сыноосун жиберген. Кудай Адамды жаратты. Адамды жаратканынын себеби Кудай өзүнүн бейнеси боюнча жараткандыктан түбөлүк аны менен чогуу жашаш үчүн жараткан. Түбөлүк өмүргө ээ болуп, түбөлүк падышачылыкка барыш үчүн бир сыноодон өтүшү керек. Кудайга тең элем деп, Кудайга каршы чыккан шайтандын сыноосунан өтүшү керек эле. Ошондуктан Эйден багында жамандыкты жана жакшылыкты таанытып билдире турган дарак бар эле, жана өмүр дарагы бар элек. Ошонун бирөөсүнөн жеши керек эле. Бирок өмүр дарагынан жегенге чейин шайтан келет да анан сыноону жиберет. Жамандыкты жана жакшылыкты билдирген дарактын жемишинен жегиле. Биринчиден, ал жөнөкөй сыноодон өткөндөн кийин гана чоң сыноодон өтө алгандай сыяктуудай эле жамандыкты жана жакшылыктын дарактын жемишинен жебе дейт. Анткени даам таткан күнү өлүп каласың деп Кудайдын буйругу болгон эле. Жебеши керек эле. Бирок шайтан келет дагы же деп айтат. Даам таткан күнү өлүп каласың. Кудайдын сөзүнөн баш тартып, шайтандын сөзүнө тил алчак боло турган болсоң, анда өлүп каласың. Эйден багынын өмүр дарагына баруучу жолду кайтаруу үчүн керупту, отту кылычты коюп койгон, сактап коюш үчүн. Ал менен бүтүп калган жок. Эми Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келип, күнөө үчүн жаза өлүм болгондуктан күнөөкөр эми өмүр дарагына барыш үчүн ал жакта керупту жана от кылычы тургандыктан ал жака барса өлүп калат. Кудай менен адамдын ортосундагы турган жолду алып салыш үчүн, бизге өмүр бериш үчүн Ыйса Машаяк келди. Кандай болгон күндө дагы Адам атага ушул сыноону Кудай уруксаат берди деген нерсени айткым келет. Анткени башынан баштап эле Кудай адамды робот катары жараткан жок. Робот деген эмне? Роботтун ичине ар кандай программаны киргизип койсоң, ар кандай нерселерди аткарат. Бирок адам робот эмес, тил алчаак болушу мүмкүн, тил албас болушу дагы мүмкүн. Адам өзүнүн тандоосун аткара ала тургандай кылып жараткан. Кандай болгон күндө дагы биринчи сыноодон Адам ата кулап калды. Тарых аркылуу шайтандын сөзүнө тил алчак болгондугу үчүн анын жыйынтыгы эмне менен коштолгон, ошону көрсөткөн. Адам кетирген күнөөнү эми күнөөдөн арылтыш үчүн Ыйса Машаяк бул дүйнөгө өмүр бериш үчүн келген. Римдиктер 6-бөлүм 23-аятта күнөө үчүн жаза өлүм, ал эми Кудайдын белеги түбөлүк өмүр. Бул дүйнөнүн акырында жашап жаткан адамдардын бардыгына Кудай куткарылыш үчүн мүмкүнчүлүктөрдү берип келет. Ал эми еврей элине болсо, ошол биринчи 7 жылдык кайгыда, биринчи 3,5 жылдыгында аларга мүмкүнчүлүк берилет. Аягына чейин Кудайдын ырайымынан баш тарткан адамдар, шайтандын бийлиги астында жашап келген адамдардын жашоосу кандайча аяктайт? Ошону 7 жылдык кайгынын 3,5 жыл, экинчи 3,5 жылдыгында көрсөтүлөт. Ал чыныгы тозокту билдирет. Ошол экинчи 3,5 жылдыкта эмес,
эми түбөлүк бейишке чейин алып бара турган жаза болуп саналат. Чыныгы тозок кандай жер экендигин ошол 7 жылдык кайгынын экинчи 3,5 жылдыгында көрсөтүлөт. Анан эң акырында 7 жылдык кайгы бүткөндөн кийин Армагеддондо согуш болуп өтөт. Ядролук согуш болуп өтөт. Бул жерди жөн эле калтырып койбостон жер толугу менен кыйрап калат. Анан Кудай бул жерди кайрадан жаңылап жасайт. Эйден багынан дагы укмуш кооз кылып жаратат. Миң жыл падышачылык, куткарылган адамдар 1000 жылдык падышачылыкка кирет дагы падыша катары. Биздин Теңирибиз Ыйса менен чогуу башкарабыз. Машаякчылар башкара турган 1000 жыл падышачылык болот. Захария китеби 14-бөлүм 4-аятта экинчи жолу келген Ыйса Машаяк Зайтун тоосунда келет деп айтылат. 7 жылдык кайгынын акырында бул дүйнөнү соттойт. Анан Захария 14-бөлүмдө Иерусалимге каршы согуш ачкан баардык элдер жөнүндө да айтылат. Иерусалимге каршы согушкан 14-бөлүм 12-аятта Иерусалимге каршы согушка барган адамдардын баардыгы кандайча жазаланышат. Басып жүргөн учурда эле адамдын денеси чирийт, көздөрү көзүнүн чанагында турганда эле агып калат. Өтө эле коркунучтуу сөздөр. Адам басып баратып эле кантип чирип кетмек эле. Адам жерге көмүлгөндө, жатканда чирийт. А бул жерде айтылат, буту менен басып бара жатканда эле денеси чирип кетет. Эмне үчүн? Көзүнүн чанагында эле агып калат. Тили кургап калат. Ошол суюктук болгон жерде мүчөлөрү, денеси жана көзү биринчиден кургап калат. Жезекил 38-бөлүмдө дагы айтылат, ядролук согуш, атом бомбосу жарылгандагы жаракаттар кандайча болот, ошол жөнүндө айтылат. Ошонун аягында Ыйса экинчи жолу келет. Зайтун тоосунда мен ошол Зайтун тоосуна дагы барып көргөнмүн. Биринчи жолу барганда пасторлор дагы барышкан эле. Захария 14-бөлүмдө дагы айтканмын. Анан башка бир пасторлор ал каякта жазылат деп менден сурашат. Чынында эле билбейт экен. Эмне үчүн акта сөз айтканбыз? Анткени ошол жакка барган бардык пасторлор ордордун менен сөз өткөнбүз. Анан мен өтө турган убакытта ошол Зайтун тоосу боюнча дагы айтып бергенмин. Ыйса Машаяк кандай кеткен болсо ошондой бул тоодо келет деп айткан. Аны менен чогуу периштелер болот. Түшүп келет. 1000 жыл падышачылык башталган убакытта. Ал эми бул дүйнөдө Армагеддон согуш бүтөт дагы 1000 жыл падышачылык башталган учурда экинчи жолу келген Ыйса Машаяк бул дүйнөнү толугу менен соттойт дагы. Ал эми биз Ыйса Машаяк менен чогуу 1000 жылдык падышачылыкта Теңир менен чогуу падышачылык кылабыз. Ыйык кызмат кылуучу деген сөздү да айткым келет. 1000 жыл бою ыйык кызмат кылуучулардын аткара турган иши эмне? Ышая 61-бөлүм 6-аятта
Теңирдин ыйык кызмат кылуучулары деп аталасыңар. Кудайыбыздын кызматчылары. Ыйык кызмат кылуучу Кудайга кызмат кылат. 1000 жыл падышачылыкта гана Кудайга кызмат кылбайбыз. Аян китеби 22 бөлүмдү да чогуу ачабыз. Аян китеби 22 бөлүм 3-аят. Ал шаарда каргышка калган эч нерсе болбойт. Ал жерде Кудайдын жана Козунун тактысы болот. Ага өзүнүн кулдары кызмат кылышат. Алар анын жүзүн көрүп турушат. Алардын чекесинде анын ысымы жазылуу болот. Түбөлүк бейиш жөнүндө айтылат. Аян 22 бөлүмдө 1000 жыл падышачылык бүткөндөн кийин 21 бөлүм 22 бөлүмдөрдө түбөлүк бейиш жөнүндө айтылат. Кудайдын жана Козунун тактысы болот. Алар анын жүзүн көрүп турушат. Ошол учурда биз Кудайдын жүзүн көрүп жашаган болобуз. Ага кызмат кылабыз. Бейишке барып эмне кылабыз биз? Кудайга кызмат кылабыз. Бейишке барып Кудайга кызмат кыла турган иш ал дагы деле улантылат. Кудайдын астында бейиште кызмат кыла турган адамдар бул дүйнөдө азыр да кызмат кылабыз. 1000 жыл падышачылыкта да кызмат кылабыз. Бейиште да кызмат кылабыз. Анткени бизди куткарып алганынын максаты ошол. Кудайга кызмат кылышыбыз үчүн, ошону жакшы билип алыңыздар. Чыныгы болуп аткан нерселер жөнүндө айтылат. Кудайга кызмат кылуу деген эмнени билдирет? Кудайдын сөзүнө толук кандуу тил алчак болуп жашоо, ага кызмат өтөө. 1 Корунтуктарды дагы чогуу ачабыз, 10 бөлүм. 1 Корунтуктарга 10 бөлүм 1 Корунтуктар 10 бөлүм 31-аят. Чогуу окуйбуз. Ошентип ичсеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да, баарын Кудайды даңкташ үчүн кылгыла. Силер ичсеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да, ичсеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да, эмне кылсаңар деген сөзгө бүт бардыгы кирет. Жеке жашообуз, жумуш кылганыбыз, бизнес кылганыбыз, үй бүлө курганыбыз, бир жака көчкөнүбүз, эмне кылсаңар да, максат эмне болушу керек? Кудайды даңкташ үчүн кылгылат. Римдиктер 3 бөлүм 23-аятта баардык адамдар күнөө кетиргендиги үчүн Кудайдын даңкынан айрылып калышкан. Кудайдын даңкына ээ боло турган бийликтен ажырап калышкан. Бирок Еврейлер 2 бөлүм 10-аятта көптөгөн балдарын даңкка жетелеген башчы Ыйса Машаяк болду. Кудайдын жалгыз уулу Ыйса Машаяк өзүнүн жанын берүү менен көптөгөн балдарды, Кудайдын уулдарын жаратты. Ал иш аткарылыш үчүн бир урук катары өлүп, биз үчүн баардык ошол түбөлүк өмүргө ээ боло турган мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди. Эми куткарылган адамдардын негизги максаты эмне болушу керек? Ичсек да, жесек да, эмне кылсак да, баарын Кудайды даңкташ үчүн кылышыбыз керек. Куткарылган адам мындан аркы жашоосунда баардыгы Кудайдын даңкы менен байланыш болушу керек.
Кудайдын даңкына байланыш болгон нерсенин бардыгы күнөө болот. 1 Коринтуктар 6-бөлүмдү да чогуу ачабыз. 1 Коринтуктар 6-бөлүм 19-аяттан баштап окуйбуз. Же эмне денеңер силердин ичиңерде жашаган ыйык рухтун ибадатканасы экен деген, ал рухту Кудайдан алганыңарды жана өзүңөргө таандык эмес экениңерди билбейсиңерби? Силер кымбат баада сатылып алынгансыңар. Ошондуктан Кудайды денеңер менен да, рухуңар менен да даңктагыла, анткени анын баары Теңирдики. Эми силер Кудай жашаган ибадатканасыңар. Бизди куткарып алган Машаяк менин ичимде. Силер ошого ишенесиздерби? Ишенишибиз керек. 2 Коринтуктар 13-бөлүм 5-аятта өзүңөрдү өзүңөр текшерип көргүлө, ишеним жолундасыңарбы? Машаяк же силердин ичиңерде экениңердин билбейсиңерби? Андай болбосо силер ким экениңерди билбейсиңер. Римдиктер 8-бөлүм 9-аятта кимде Машаяктын руху жок болсо, ал Машаяктыкы эмес. Биз ишенебизби, ишенбейбизби, куткарылган күндө Машаяк биздин ичибизде жашайт. Менин күнөөлөрүмдү куткарып алган менин Теңирим эми менин ичимде жашайт. Аны билбегендиктен бул денеде адамдар күнөө кетиришет. 1 Коринтуктар 6-бөлүмдө куткарылган адамдар ушул денеде ойноштук күнөөсүн кетиргендиктен бул сөздөр жазылган. Бул дене эми кимге таандык? Дене менен кантип күнөө кетиребиз? 1 Коринтуктар 6-бөлүм 17-аятта Теңир менен бириккен адам аны менен бир рух болот. Куткарылган адам Теңир менен эми бир болот, а экөөнү ажыратууга мүмкүн эмес. Рух менен менин денем бир болгондуктан эми менин денем Кудай өзү жашаган ибадаткана. Ибадаткана болуп туруп анан кантип биз күнөө кетиребиз? Билмегендиги үчүн адамдар күнөө кетиришет. Кудайдын ибадатканасын талкалап кое турган болсок, анда Кудай ал адамды талкалап коет. 1 Коринтуктар 3-бөлүм 17-аятта айтылат: силер эми өзүңөргө таандык эмессиңер, анткени силердин денеңерди да, рухуңардагы кымбат баада сатылып алынгансыңар. Айкаш чыгачта кадалган Ыйса Машаяк силердин рухуңарда, денеңерди дагы кымбат баада сатып алган. Биздин денебизди дагы, рухубузду дагы өтө кымбат баада сатып алган. Кандайча баа эле? Ал өзүнүн жанын берүү менен бизди сатып алган. 1 Коринтуктар 7-бөлүм 23-аятта силер кымбат баада сатып алынгансыңар. Ошондуктан адамдарга кул болбогула. Канчалык кымбат баада сатып алынгансыңар. Эми биз өзүбүзгө таандык адамдар эмеспиз. Куткарылгандан кийин мен эмне өзүмө таандыкмынбы? Жок. Менин өмүрүм дагы, менин эркиндигим да, менин ден соолугум дагы, рухумда, денемде бардык нерсе эми Теңирге таандык. Куткарылганга чейин бардыгы меники болчу. Бу да меники, бу да меники. Меники. Меники да меники, сеники дагы меники. Кудай эмне деп айтат? Дүйнө кордуктан сак болгула. Адамдын өмүрү байлыгынын көптүгүнө көз каранды эмес. Эң башында адам байлык үчүн жашап келет. Мен бир мындайча жаңылыкты окуп калдым. Биздин мамлекеттеги эң эле бай Samsung компаниянын директору ал өлөрдүн астында ооруга чалдыгып өлөт. Өлөрдүн астында эмне деп айтат? Мен ушунчалык чоң килтейген бир виллада, чоң үйдө жашачымын, бирок азыр реанимацияда жатам.
Менде жеке өзүмө таандык самолетум бар эле. Самолет менен ар кайсы жака барчу элем, бирок азыр бул эч жака бара албай больницада жатам. Өтө кымбат баалуу машинам бар эле, бирок азыр медсестра медайым түртө турган коляскага отуруп калдым. Өтө көп байлыгым бар эле, бирок азыр ал байлыгым мага эч бир таасирин дагы тийгизе алган жок. Чынында эле ал директор ошондой сөздөрдү айткан. Көптөгөн байлыгым бар, бирок ошол байлык менин бир оорумду дагы айыктыра албаганы өтө өкүндүрөт. Же ошо байлыгы менен адамды айыктырса болобу? Бирок бир менин чоң өкүнүчүм бар. Ошол көптөгөн байлыгымды көптөгөн адамдар менен бөлүшсөм жакшы болмок экен, бирок бөлүшпөгөнүм өтө жүрөгүмдү кайгыртат. Кудай барбы, рух барбы, тозок барбы, бейиш барбы? Ошонун баардыгын ойлоп жазган китеби бар. Семинарда мен силерге ошол жөнүндө айтып бербедим беле? Анын баардыгы жараксыз нерселер. Ошондуктан өтө эле ачкөз боло бербегиле. Анткени бул дүйнөнүкү бат эле өтүп кетет. Бай адамдардын баардыгы өлүп бара жатканда өкүнүшөт. Стивен Джобс да айтат, өлүмдүн астында. Эгерде адам ичип жей турган акчасы гана боло турган болсо, ошого ыраазы болушу керек. Андан дагы артык кыла турган иши бар. Ал эмне иш? Өзүнүн жанына кам көрө турган. Анткени өмүр бою байлык үчүн гана жашаган адам мына мага окшогон акылсыз адам болуп калат деп. Туура нерсе. Ошондуктан биз бул дүйнөдөн качан кетерибизди билбейбиз. Бир күн бизге эмнелерди алып келет, биз бирөөбүз дагы билбейбиз. Ошондуктан ачкөздүк 1000 жыл жашай тургандай кылып бүт байлыкты топтоп алат. Кайсыл күнү Кудай бизге келсе дагы биз Кудайдын астына кете турган адамдарбыз. Убакыт өтө эле аз. Бизди куткарып алганы түбөлүк падышачылыкка алып кетиши үчүн бизди куткарып алган. Ошол максатка татыктуу жараша жашашыбыз керекпиз. Эми ичсек да, жесек да, эмне кылсак дагы, өлсөк дагы, жашасак дагы Теңир үчүн жашашыбыз керекпиз. Римдиктер 14-бөлүмдө 7-8 аяттарда айтылат. Эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз, эч кимибиз өзүбүз үчүн өлбөйбүз. Жашасак Теңир үчүн жашайбыз, өлсөк Теңир үчүн өлөбүз. Ошондуктан жашасак да, өлсөк дагы Теңирдикибиз. Куткарылган адамдардын ичинен бирөө дагы өзү үчүн жашабайт, туурабы? Өлгөн адам да өзү үчүн өлбөйт. Өзү үчүн жашап, өзү үчүн кыйналып, өзү үчүн азап кайгыдан тартып, өзү үчүн өлө турган болсо, анда ал чыныгы каргыш. Кечирип коюңуздар, бирок анын баалуулугу эмнеде? Куткарылган болсо, жашаса дагы Теңир үчүн жашашы керек, өлсө дагы Теңир үчүн өлүшү керек. Азап кайгы тартса дагы Теңир үчүн, кедей, кембагал болуп жашаса дагы Теңир үчүн. Теңир үчүн боло турган болсо, Теңир үчүн өлө турган болсо, эң эле чоң даңкка ээ болот. Күнөөсүз Ыйса бул дүйнөгө келгенде дагы 30 жыл бою кедей үй бүлөдө жашайт. Ушунчалык кыйналган, азап кайгыда жашайт дагы. Шылдыңга болот, өлүм жазасына тартылат, шапалак менен сабалат. Рим аскерлери аркылуу аны сабалышат, бетине түкүрүшөт. Өзүнүн айкаш-чыгачын көтөрүп алып, анан айкаш-чыгачка кадалып, 6 саат бою дарга асылган, кыйналган. Эмне үчүн? Бизди куткарып алыш үчүн. Ошондуктан биз куткарылдык. Эми куткарылган адам кандай жашоо менен жашашы керек? Өлсөк дагы Теңир үчүн, жашасак да Теңир үчүн. Анткени
жашасак да өлсөк дагы Теңирдикибиз. Ошол үчүн силер чакырылгансыңар. Себеби Машаях да биз үчүн азап тарткан. Машаях өлгөндөрдүн да, тирилөрдүн да Теңири болуш үчүн өлүп кайра тирилген. Эми сен дагы мен үчүн жашай аласыңбы? Биринчи Жылнаама китеби 29-бөлүмдө Дөөт падыша өлгөнгө чейин Дөөттүн каалоосу чоң ибадаткана тургузушу керек эле. Кудай айтат, жок, сен тургузбайсың, анткени сенин колуңдан ал нерсе аткарылбайт деп. Сенин уулуң Сулайман аркылуу тургузулат. Анан Дөөт падыша элдердин баардыгы бүт нерселерди ибадаткана тургузуш үчүн алып келишет. Анан Дөөт Кудайга кайрылып сыйынат. Биринчи Жылнаама 29-бөлүм 14-аятта айтылат. Мен жана менин элим сенин астыңда кандай күчкө ээбиз. Анткени баардыгы сенден эле, сенин колуңдан алганыбызды кайра өзүңө бердик. Биздин колубузда эч нерсе жок эле. Анткени биз бул дүйнөгө жылаңач кел деп жылаңач кетебиз. Бунун баардыгы Кудай сага таандык. Биз сенден алганыбызды кайра эле сага өткөрүп берип жатабыз, сага берип жатабыз. Ошол сөздөр өтө туура. Анткени баардыгын Теңирден алганбыз, Теңирге кайрадан беребиз. Башталыш 22-бөлүм 2-аятта. Кудай Ыбрайымды сынайт. Ыбрайым 100 жашка чыкканда анын жалгыз уулу Искакты төрөйт. Искак 14 жашка чыкканда өтө жашнакай болуп өсүп келе жаткан учурунда Ыбрайымда көптөгөн байлык бар эле, кулдары бар эле. Өзү карып калды, анын аялы да карып калган эле. Аларды соорото турган, кубандыра турган бир эле баласы Искак эле. Искак шунчалык тил алчаак, жакшы бала болуп өскөн сыяктуудай. Анан Кудай айтат, жакшы көргөн жалгыз уулуң Искакты алып Мория жерине бар дагы мага курмандыкка чал. Анан Ыбрайым эртең менен эрте туруп өзүнүн Искагын алат дагы жолго чыгат. Анан бүгүн бара жатса, колунда кылычы да бар, бычагы да бар, оту да бар. Анан козусу жок. Ыбрайым сураганда, Кудай айтат, Ыбрайым айтат, өзү караштырат деп. Кудай өзү караштырат деп айтат. Мория жерине жетишет дагандан кийин отунду бул жерге кой дейт. Искак Кудай эң эле жакшы козуну курмандыкка чал дейт. Сен көрбөдүң беле, бүгүн эң эле жакшы козулардын ичинен жакшысын алып келчимин, бирок ошол козу сенсиң бүгүн. Искак ошол жерден качып кетти беле? Ата ошондойбу? Ооба, макулмун. Анын колдорун байлайт, өтө катуу байлайт. Курмандык чалынуучу, бүтүндөй өртөлүүчү курмандык дайылданган отундун үстүнө Искакты коет. Ошондо эмне дейт Кудай? Ыбрайым, Ыбрайым, стоп. Балаңа кол көтөрбө. Эч нерсе кылба, анткени мен сенин Кудайдан коркооруңду, мен үчүн жалгыз уулуңду дагы аябаганыңды билдим. Ыбрайым Кудайды канчалык сүйгөндүгүн билбечү эмес беле? Сөзсүз түрдө курмандык алып келип текшериш керек беле аны?
Кудай иш жүзүндө аткарылышын көргүсү келген. Кудай бизди дагы сүйгөндө сөз менен гана сүйгөн жок. Сөз менен эле сүйүп кое турган болсо биз кантип билбек элек. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай өзү иш жүзүндө бизге өз сүйүүсүн көрсөткүсү келди. Чынында эле өзүнүн жалгыз уулун биз үчүн берди. Ыбрайымга Кудай айтат: сен менден коркооруңду, мен үчүн өзүңдүн жалгыз уулуңду да аябашыңды билдим. Сен сыноодон өттүң. Кудай азыр бизден эмнени каалайт? Тирилген Ыйса Машаяк Петрге келип сурайт: Мени сүйөсүңбү? Ооба, Теңир, сени сүйөрүңдү өзүң билесиң деп жооп бергенде, койлорумду кайтар деп 3 жолу сурайт. Петр билет. Ооба, Теңир, сени сүйөрүмдү өзүң билесиң деп жооп берет. Өзү үчүн өлүп, өзү үчүн тирилген Ыйсаны көргөн Петр эми чыныгы сүйүүсү менен Ыйсаны сүйөт. Койлорумду кайтар деп 3 жолу жооп берет. Теңир, сени сүйөрүмдү өзүң билесиң деп Петр жооп берет. Койлорумду кайтар. Петр Кудайдын сөзүн аткаруу менен, Кудайдын иши үчүн жашап, эми Кудай бизден эмнени талап кылат, эмнени каалайт? Ыбрайымдан өзүнүн жалгыз уулун курмандыкка алып келүүсүн каалаган. Айыпта дагы көптөгөн байлык бар эле, бирок бир күндүн ичинде анын баардыгы жок болот. Анын денеси дагы ооруга чалдыгат. Айыптын аялы эмне деп айтат? Сен дагы деле өзүңдүн кемчиликсиздигиңде бек турасыңбы? Кудайга акырат келтир дагы өлүп кал. Өтө жаман сөздөрдү айтат. Айып ошол учурда эмне деп айтат? Акылсыз аялга окшоп сүйлөп жатасың. Биз Кудайдан жакшылыкты кабыл алып, жамандыкты кабыл албай коймок белек. Анткени берген да Теңир, алган да Теңир деп Кудайдын ысымын даңктаган. Кудай бизге берет дагы, алып коет дагы. Бизге бир нерсени берет дагы, анан мен берген нерсени мага кайтарып бер деп бизден алып коюшу да мүмкүн. Дөөткө берген нерсени дөөт кайра бүт бардыгын Теңирге кайтарып берет. Биз эмне кылышыбыз керекпиз? Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүмдү чогуу ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм. Матай 6-бөлүм 24-аят. Матай 6-бөлүм 24-аят. Эч ким эки кожоюнга кул боло албайт. Бирин жаман көрүп, бирин жакшы көрөт. Бирине жан дили менен берилип, экинчисин барк албайт. Бир эле учурда Кудайга да, байлыкка да кызмат кыла албайсыңар. Бир адам эки кожоюнга кул боло албайт. Ошондойго. Бир аял эки эркекке кызмат кыла албайт го. Биз Кудайга да, байлыкка дагы кызмат кыла албайбыз. Эмне үчүн Ыйса бул сөздөрдү айткан? Бир адам эки кожоюнга кул боло албайт. Анткени бирөөсүн жаман көрөт, бирөөсүн жакшы көрөт. Израиль эли бутпарастар менен аралашкан учурда бутпарастар табынган, буркандарга да табынышкан, Кудайга да табынышкан. Ошол мүмкүнбү?
кантип эле Кудайдын жанына бурканды алып келүүгө мүмкүн эле? Ушул сөздөрдү окуп атып, Кудай ким Кудайдын жанына бурканды алып келип, Кудайдын астында бурканга табынсын? Чынында эле силер ошентип аткарбадыңар беле, дейт Кудай. Анткени бир эле учурда Кудайга да, байлыкка да кызмат кыла албайсыңар. Биздин жүрөгүбүздө Кудайга чын дилибиз менен кызмат кылабызбы? Теңир биз үчүн өзүнүн жанын берип бизге кызмат кылган. Мен өзүмдөн өмүрүмдү да арнасам дагы, Теңирге кызмат кылсам дагы жараша турган нерсе. Филиппиликтерге эмне деп айтылат? Менин бир гана каалоом бар. Уят кароого калбастан жашасам дагы, өлсөм дагы, бир гана Машаяк менин денем аркылуу даңкталышын каалайм. Жашаганыбыз Теңирдин даңкы үчүн боло турган болсо, анда жашайбыз. Эгерде өлүмүбүз менен Теңир даңктала турган болсо, анда өлгөнгө чейин даяр болушубуз керек. Теңир үчүн бир аз кызмат кыл десең, жок. Кызмат кылгым келбейт. Азап тарткым келбейт. Теңир үчүн мен өлгүм деле келбейт. Андай каалоом да жок. Кудай бизди куткарып алыш үчүн бийиктеги асман тактысын дагы таштап, жаратуучу Кудай адам бейнесинде бул дүйнөдө келет. Жаныбарлар жаткан акыркыда төрөлөт. 3,5 жыл бою башын кое турган жер таппастан бүт элдерге жакшы кабар сөзүн айтат дагы, акаш жыгачка кадалып өлөт, жанын берет. Анан кантип биз Теңир үчүн жашагыбыз келбейт? Колосалыктар 3-бөлүмдө айтылат, бутка табынуучулук бул дүнүйө кордук. Теңир үчүн, жакшы кабар үчүн биздин кызматыбызды Кудай өзү каалайт. Же өтө эле көп нерсени сурап атабы Кудай? Ыйса айтат, ким өзүнүн жанын сактап калгысы келсе, ал түбөлүккө ажырайт. Ким өз денесин жанынан ажыраса, ал тирилет. Бул дүйнө үчүн, дүнүйө кордук үчүн Теңирге болгон каалоосу жок боло турган болсо, ал акылсыз адам. Менин ичимде падышалардын падышасы болгон Теңир болушу керек. Ошондуктан өмүрүбүздүн башаты болгон Теңирге кызмат кылуу менен жашашыбыз керек. Дагы бир жерди ача кетели. Забур китеби 28-бөлүм. Забур 28-бөлүм. 28-забур 2-аятты окуйбуз. Чогуу окуйбуз. Теңирдин атын даңктагыла, Теңирге анын даңкынын улуулугу үчүн таазим кылгыла. Теңирдин атын даңктагыла. Теңирдин атын кандайча даңктай алабыз? Теңир ал өзү жаратуучу, ырайым берүүчү Теңир. Машаяк ал менин куткаруучум, менин башчым. Анын даңкынын улуулугу үчүн таазим кылгыла. Жаратуучу Кудай, мени жараткан Кудай,
мен үчүн өз жанын берип тирилген, мени түбөлүк өлүм ордунан куткарып алган Машаяк. 115 Забур 3-аятта Теңирдин мага кылган баардык жакшылыгын кантип актайм? Кудайдын мага кылган баардык ырайымын кантип актайм? Өзүнүн жалгыз уулун мен үчүн жиберип, менин күнөөлөрүмдү түбөлүккө кечирип, менин эмгегим эмес, өзүнүн ырайымы аркылуу мени өзүнүн баласы кылып, түбөлүк бейишке жибере турган бийлик берди. Ошол жакшылыктын баардыгын мен кантип актайм? Анын даңкынын улуулугу үчүн таазим кылгыла. Биз ушунчалык чоң ырайымга ээ болдук. Кичине эле ойлонуп көрө турган болсоңуздар, жекшемби күнү келебиз дагы бир аз сөз угумуш болобуз, анан өзүбүз каалагандай жашайбыз, өзүбүз үчүн керектүү нерсенин баардыгын аткарабыз. Сарптаганды дагы билебиз, анан Теңир үчүн курмандык алып кел десек, кичинекей бир бөлүкчөсүн алып келебиз. Ошол Кудайдын даңкынын улуулугу үчүн таазим кылганыбыз болобу? Жакшы кабар үчүн жашаган элчилерден сырткары Римдиктер 16-бөлүмдү карасаңыздар, Прискила жана Акила Павыл үчүн өздөрүнүн жанын берүүгө даяр болгон адамдар элек. Прискила, Акила Павыл үчүн өз жанын берүүгө даяр болгон. Ал эми Павыл жакшы кабар үчүн өз жанын берүүгө даяр болгон адам элек. Элчи Павыл эмне деп айткан? Жакшы кабарды таратуу ишин кубаныч менен аягына чыгарсам эле болду. Биз Теңир үчүн азап кайгыды башыбыздан өткөрөбүз. Азап башыбыздан келсе, адилетсиздик болобу? Жок, тескерисинче биз үчүн өтө чоң бакыт болушу керек. Элчи Павыл Рим түрмөсүнө камалганда өлгөнгө чейин эмне деп айтат? 2 Тимотей 4-бөлүмдө мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым. Азыр болсо адилеттиктин таажысы мага даярдалып жатат. Эң эле чоң жетишкендик, эң эле чоң күрөш. Биз дагы өмүрүбүздүн аягында биз жакшы жашадык. Жетишпестиктер болду, бирок Теңирдин даңкы үчүн, мени куткарып алган куткаруучум үчүн жашадым деген сөздү айтканга даяр болушубуз керекпиз. Биз сиздер менен туура эмес иш кыла турган болсок, анда Кудайдын ордуна байлыкка кызмат кылган адамдар болуп калабыз. Римдиктер 16-бөлүмдө айтылат, Теңирибиз Ыйса Машаякка эмес, өздөрүнүн курсагына кызмат кылышат. Курсагына кызмат кылат деген эмне? Кандайча ичсем экен, кандайча жесем экен, байлыкка жетсем экен деп. Өзү үчүн керек боло турган болсо бүт бардыгына даяр болот. Анан Теңир үчүн силер Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен сүйүт. Эмне үчүн? Анткени Теңир бүт жаны менен, жанын берүүсү менен бизди сүйгөн. Эми бизден ал сүйүүнү талап кылат. Биз Теңирди сүйүшүбүз үчүн өтө битирленебиз. 2 Тимотей 2-бөлүмдө айтылат, аны менен кошо өлгөн болсок, анда аны менен кошо тирилебиз. Эгерде чыдасак, аны менен бирге падышачылык кылабыз. Акыркы күндөрү мен ушул сөздөр жөнүндө көп ой жүгүртүп жатамын. Аны менен кошо өлгөн болсок, Машаяк биз үчүн өлдү. Биздин Теңирибиз
Тегер биз үчүн өлгөн сыяктуу эле биз дагы ал үчүн өлгөнгө чейин барышыбыз керекпиз. Демек, аны даңктап жашашыбыз керекпиз. Азапка чыдасак, аны менен бирге даңкталабыз, падышачылык кылабыз. Ыйса Машаяк келгенге чейин ушунчалык жакшы жашоо менен жашап көрөлүчү. Анткени дүйнөлүк сааттагы тагдырдын саатынын жебелери канча убакыт калды дейт? Бир нече секунд калганы айтылат. Муну төлгөчүлөр ойлоп тапкан жок. АКШнын бардык окумуштуулары биригип дүйнөнүн акырына 90 секунд калды деп эсептешет. Минута эмес, секунда деп айтышат. Бирок адамдар ошону көргөндө дагы 90 секундту 90 жыл калдыбы же 900 жыл калдыбы ким билет деп ишенишпейт. Израиль элинде Bible Research деген ыйык жазууну изилдөө деген уюм бар. Саат тартылган, ал саатта 5 минут калды. Израиль Кудайдын убактысы деп көрсөтүлгөн. 5 минут калды деп, бул бир нече жыл мурун айтылган, азыр бир нече секунд калды деп убакыт билдирет. Биз акыркы күндөрүбүздү Кудай үчүн ушунчалык жакшы жашап көрсөк болбойбу? Аракет кылалы, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата бул дүйнөнүн акырында бизди куткарып алып, бул дүйнөдөн айырмалап, өзүбүзгө чакырып, ыйыктап, акыркы жашообузда бир гана сизге тил алчаак болуп жашашыбыз үчүн дайыма биз менен чогуу болуп, бизди коргоп келгендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Бирок биз дагы да болсо өтө алсыз адамдарданбыз. Сиздин эркиңизге толук кандуу тил албаган, баш ийбеген учурларыбыз дагы көп болот. Бирок ошого карабастан мындан аркы жашообузду бул убаракерчилик дүйнө үчүн эмес, өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн эмес, бир гана сиздин эркиңиз үчүн, сиздин жеткилең сөзүңүз үчүн жашаганга жардам берүүңүздү сурануу менен Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин.